Так, бұл эмне деген машина болду экен? Аркасында мындай бачогу бар. Шофердин отурган жери аябай курчалып пленка менен оролгон экен. Бул машина жөнүндө азыр кенен түшүндүрүп беребиз. Кислородный баллон. Кадимкидей эле жанагы ичинде бирок кадимкидей больницада колдонулган кислородду. Азыр обсервацияда гансиде дагы ушунун чоңдору турат. Ушун менен дем алып атат. Муну деген ошо заправка кылып аткан жерден тиги эмеге госпиталга жүктөп аткан экен. Ошол жерден бирди чүрүп беришти. Ошол жерден бирөөнү алдым. Эми бул жерден редуктор. Бул эми адам өзүнүн фантазиясы экен. Бул жагы чыга алган. Шланга машинанын ичине кеткен. Бул жоонураак шланга менен келип, тияктан уже майда шлангалар менен. Муну ачыш үчүн муну бошотуп алам. Азыр болду, ичинен көрүнөт да, ичинен эле көрбөйлүбү? Аз бир энеге эгерде больницага жетиш керек, тез арада жетиш керек болчу болсо, 3 адамга чейин могул жерде дем алдыра турган, алдында бар экен, артында эко экен. Ошо больницага чейин дем алып барганга шарт түзүлүп тур. Артында ошо бул кислороддун өзүн түз дем алганга болбойт. Муну нымдандырыш керек экен. Суу же. Обычный суу, муну таза суудан куюп, концентратор сыяктуу эле. Ошондой эле сыяктуу ичине кирет, түйүнө чейин барып, анан кийин нымданып, анан ар бир үч адамга өзүнчө бөлүнүп кетет. Аз биз киши эле. Артына 2 киши могу пленка менен тосулган. Чтоб баягы шоферго коргонуу болуш үчүн. Алдына 1 киши. 3 тургандар болсо, жатып алып. Ошондо бир убакытта ушу 3 киши дем алып жетет, күч жетет. Сатурацияны көтөрүп алганга болот экен. Же болбосо больницага чейин, Больницага жетип алганга болот экен 3 киши. Кыйналып аткан адамдар болсо. Өз колуң менен жасадың? Өз колум менен муну. Эмне түрткү болду муну жасаганга? Эң башкысы ушу кече жакында өтүп кеткен ушу биздин ауылыбыз суу агызын өтүп кеткени, больницага чейин келип, балким деп ойлонуп ушул адам үйүнөн баштап больницага чейин ушул кислород менен дем алып келсе, хотя бы биздин медиктерге бир 10 мүнөт болсо дагы утуп берет белек. 10 мүнөт болсо дагы ичинде жанын сактап калганга түрткү болот беле деп ойлонуп отуруп, эми аз да болсо бир элге салым кошолу деп ойлодук. Ошол эми. Азыр ойлондук. Азыр мен видеону киргизем. Сенин номериңди алдына калтырам. Бүгүндөн баштап Руслан энебиз кызматта. Руслан деген жигит өзүнүн колу менен ушундай нерселерди жасаптыр. Азыр биз акырын бардыгын көргөзүп беребиз. Эгерде кимге ушундай бир дем ала албай кыйналып аткан болсо, кислород жетишпей аткан болсо, ушул жигиттин номерин калтырабыз, чалсаңыздар, бул жигит бекер эле ушул шаардын ичинде сиздердин кызматыңыздарда даяр. Анткени адамдын организминде сатурация түшүп кеткенде, бул аппаратка дем алса, ошо сатурацияны көтөрүп берет. Ошондуктан тургандар, ким адышка болуп аткан болсо, кыйналып аткан болсо, сразу убакытты өткөрбөй чалыңыздар тугандар. Эгерде скорый келбей аткан болсо, сиздер ушул чындап эле ушул кислородко муктаж болуп аткан болсоңуздар, адышка болуп аткан болсо, убакытты өткөрбөңүздөр тугандар. Сөзсүз түрдө срочно чалыңыздар. Биздин мына Руслан энебиз кызматка даяр.